Башкы телеканалдын 2 кызматкеринен коронавирус аныкталды. Республиканын башкы телеканалы КТРКнын 2 кызматкеринен коронавирус илдети аныкталды. Бул маалыматты Бишкектеги мамлекеттик санитардык эпидемиологиялык көзөмөл борборунан билдиришти. Бул боюнча борбордон төмөндөгүдөй комментарий беришти. Мекемени карантинге жабууга буйрук чыкты. Дезинфекция иштери жүрөт, дешти мамлекеттик санитардык эпидемиологиялык көзөмөл борборунан. Булак элдик медиа. Министр, коронавирус менен ооругандар үйдө дарыланып жатат, 6-7 күндө келишүүдө. Бул учурда оору өтүшүп кетет. Коронавирустун белгилерин байкаган адамдар үйдөн дарыланууну адатка айланта башташты, деди бүгүн 22-июнда саламаттык сактоо министри Сабиржан Абдыкаримов. Ал жарандарды санитардык эпидемиологиялык эрежелердин баарын сактоого чакырды. Мен жарандарды бул ооруга карата олуттуу мамиле жасоого чакырат элем. Азыр үй бүлөсү балдарды менен кенен эле конокко барып жүрүшөт. Көпчүлүк адамдар өздөрүнүн саламаттыгы тууралуу ойлонбой жаткандыктан абал курчу бара жатат. Мындан тышкары кээ бирлери оорулардын белгилерин байкагандан кийин үйүндө дарыланып жатышат. Бул туура эмес. Оорунун белгилери болсо дарыгерге кайрылыш керек. Айрымдар ооругандар 6-7 күндөн өткөндөн кийин келишүүдө. Бул учурда илдет өтүшүп кеткен болот. Бүгүн 22-июнга карата каза болгон 3 бейтапта бизге кечирээк кайрылышкан, ооруканада бир эле күн болушту, деди Абдыкаримов. Ошондой эле ал акыркы күн ичинде каза болгондордун көбү ооруканага кеч кайрылышканын айтты. Мындан тышкары көпчүлүгүндө дагы бир башка оорулар бар экенин кошумчалады. Булак Супер KG. Министр бир үй бүлө 4 күн той берип конокторунан COVID-19 аныкталды. Министр тажыяга жана тойлорго көп сандагы киши катышып жатканына аябай тынчсызданып жатканын айтып, элге кайрылды. Чүй облусунун Москва районунда бир үй бүлө 4 күнү катар менен той берген. Ал жерден коронавирус жуктургандар аныкталды. Бул туурасында саламаттык сактоо министри Сабиржан Абдыкаримов брифинг учурунда билдирди. Министр кээ бир жерлерде тажыяга көп сандагы адамдар келип тойлорго 50дөн көп киши катышып жатканына тынчсызданып, элге кайрылды. Бул COVID-19 жайылып кетүү коркунучун жаратат. Мисалы, Москва районунда бир үй бүлө кызын узатып 4 күнү катар менен той бериптир. Эми ошол тойдо болгондордон вирус чыгып жатат. Тилекке каршы мамлекеттик кызматкерлерден дагы аныкталууда. Жумуштан жугузу барып үй бүлөсүнө тараткандар бар. Жөнөкөй эле санитардык нормалар сакталбай жатат. Бир үй бүлөдөн 5-6 адам ооруканага жатып калган учурлар кездешүүдө, деди Абдыкаримов. Мындан сырткары ал үйдө өз алдынча дарыланбай, алгачкы белгилери байкалганда эле дарыгерлерге кайрылууну эскертти. Соңку учурда бейтаптар өтө оор абалда келип жатканын айтып, өткөн суткада каза тапкан 3 адамдын оорусу өтүшүп кеткендиктен ооруканада бир күн жатып эле үзүлгөнүн белгиледи. Аны менен катар коронавирус балдар, карылар жана кант диабети, гипертониялык оорулары бар адамдар үчүн аябай кооптуу экенин дагы бир ирет эске салды. Булак Спутник KG. Чоңчу каналына аккан жарым жалаңач аял. Чүй облусунун Сокулук районунда Чоңчу каналында белгисиз аялдын жансыз денеси табылды. 102 кызматына 21-июнь күнү саат 9:50 аталган каналда аялдын жансыз денеси агып баратканы тууралуу маалымат түшкөн. ОКМКнын номери 23 өрткө каршы куткаруу бөлүмүнүн куткаруучулары барып маркумдун жансыз денесин суудан чыгарып, Ички иштер министрлигинин кызматкерлерине өткөрүп беришкен. Күбөлөр аял жарым жалаңач болгонун билдиришти. Булак Турмуш KG.